Байыртадан бери гүл жаздын символу болуп келген. Жер жарылып чөп чыккандан тарта алгачкылардан болуп, байчечекей жана жоогазын табияттын көркүн ачат. Бүгүн биз Бишкек шаарында жайгашкан жоогазын өстүргөн күнөсканага баш бактык. Самат Шабданкулов Бишкек шаарынын Ак Ордо жаңы конушунда жашайт. Ал ишкердик менен алектенүү үчүн жер издеп убара болбоду. Чакан участогунун бир бурчунда күнөскана салып, гүл менен иштеп көрүүнү чечти. 1-2 жыл кыйналып чалыштадык, чалындык, гүл албай эле калган жылдарым деле болду. Биринчи жылдары эч нерсе кайыл болчумун, бирок эмгек мени тажрыйба өзү кымбат да. Тажрыйба өзү кымбат болот. Ошондуктан көз жумуп аракетти кайра кийинки жылы туруп, кайра да аракет кылып отуруп, мына ушул күнгө акырындан келе атабыз. Самат азыр тажрыйбалуу гүл өстүрүүчү болуп калды. 5 жылдан берки аракети текке кетпей, улам жаңылануунун аракетинде. Гүлдүн сорту жана саны көбөйдү. Бул сортубуз Лалибела, кызыл гүл болот. Бул айымдар бардыгына жагат деп ойлойбуз. Заказ көп, ушундан мындан 5000 уштук эккенбиз. Именно бойлору болсо 50-60 сантиметрди түзөт. Абдан сонун гидропоника бул. Тамырлары ошомойдон качырап турат. Бунун өзүнүн кошулмалары бар. Биз үйрөнгөнбүз буну атайын ошол. Азыр ушу гидропоникада өстүрүп атабыз. Бул сортту аты Лалибела деп коебуз. Бул болсо булар деле уже даяр, Лех Валенсия деп коебуз. Булар болсо топуракка эгилген. Бул дагы өзгөчө гүл, жалбырагы менен бутону жалбырактан чыкпай турат. Бунун дагы өзгөчөлүгү ушунда. Жоогазындар жаздын алды менен гүл ача баштайт. Бул марттын 1 жумасы. Бирок буга чейинки жумуштар кеч күздө эле башталган. Гүлдүн сортун тандоо, жерге отургузуу, кышкы суукта күнөскананын ичиндеги бирдей жылуулукту кармоо. Кыскасы түйшүктөрү унутулуп, азыр жоогазындар Саматтын көңүлүн көтөрүп, киреше алып келүүчү убакыт келди. Биз мооларды ар бирин бирден санап, эсептеп, клиенттерге так болуш үчүн сатканда, өзүбүз адашып калбаш үчүн 20-20дан кылып оройбуз. Мындай кылып эсептейбиз азыр. Бул Колумбус дегенди ороп жатам мен. Азыр. Мынакей мындай кылып эле клиенттерге даяр кылып, упаковка кылып өз үчүн даярдап беребиз. Мына биздин бул холодильнигибиз. Бул жактан жанагы өскөн жактан, ошол жактан атайын оролуучу жайдан оролуп бүткөндөн кийинки процесс мына бул жакка алып келип клиенттерге уже мына алып келип тактап, ар кимдин өзүнүн атын жазып, отправка мына ушул жерден кетет. Бул жерде 0 градустан 2 градус, 5 градуска чейин сактайм. Канчалык муздагыраак суук болсо, свежий ошомойдон тура берет товарыбыз. Эч кандай эмеге учурабайт. 1 айга чейин жакшы турат. Ошол 5 градуска чейин кармай беребиз. Өзүнүн сынын жоготпой товарын. Алгачкы жылы күнөсканадан 1000 тегерегиндеги жоогазын өстүрүлүп, сатыга чыгуучу. Азыр алардын саны 50 000 жетти. Самат бүгүнкү ийгилиги менен чектелгиси келбейт. Келечекте чоң заманбап күнөскана ачууну кыялданат. Жаштар жер менен иштөөгө жакын болуп, чет жактан жумуш издебесе деп ойлойт. Зинат Бактиярова, Данияр Амантур уулу, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.